Баткенде окуучуну зордуктаган 3 баланын атасы 20 жылга камалды. Бул тууралуу Баткен облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. 2023 жылдын 4-декабрында Баткен районундагы айылдардын биринде 10-класста окуган кызды зордуктоого шектелип 31 жаштагы адам кармалганы кабарланган. Айыпталган адам 3 баланын атасы болгон, окуучу кыздын айылдашы. Бул маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгы тастыктап, шектүүгө зордуктоо беренеси боюнча кылмыш иш козголуп, 2 айга убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин билдирген. Баткен райондук сотунун 2024 жылдын 16 февралындагы өкүмү менен айыпталуучу кылмыш жаза кодексинин 14 жаштан 18 жашка чейинки баланы зордуктоо, 14 жаштан 18 жашка чейинки балага карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. Кылмыш жаза кодексинин 77 беренесинин негизинде жазаларды жарым-жартылай кошуу жолу менен биротоло 20 жылга эркиндигинен ажыратылды.